Саламатсыздарбы? Кутман кечиңиздер менен. Ала Тоо маалымат программасы түз эфирде. Соңку кабарлар менен тааныштырып студияда Мирлан Маматалиев жана Лунара Маматова бул чыгарылышта. Алмазбек Атамбаев Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында региондун активдери менен жолугуп, Маңгыт айылындагы мектепке барып, балдардын чатырларда окуп жаткандыгына күбө болду. Жогорку кеңеш КТРКнын байкоочу кеңешинин жылдык маалыматын колдоду. Ошол эле учурда эл өкүлдөрү КТРКнын берүүлөрүнүн сапатын жакшыртуу боюнча сунуштарды беришти. Үркүн окуясына тарыхый баа берилеби? Үркүн окуянын маанилүүлүгүнө карабай, ушул күнгө чейин аскада калгандардын сөөгү көмүлө элек. Президент Алмазбек Атамбаев Ош облусундагы иш сапарынын алкагында Ош шаарынын жана Ош облусунун активи менен жолугушту. Мамлекет башы чогулгандарга өлкөнүн өнүктүрүүнүн негизги багыттары, өлкөдө жана аймакта ири инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшүнө Ош облусунун мындан ары социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн пландары тууралуу айтып берди. Ошондой эле облус тургундарынын суроолоруна жооп берди. Ушул эле күнү мамлекет башчысы Араван районунун Маңгыт айылындагы жер титирөөдөн улам кулап калган мектепке барып, чатырларда билим алып жаткан окуучулардан кабар алды. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев иш сапарын Ош облусунда улантты. Облустук администрацияда жергиликтүү бийлик жана коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Жыйын ачык суроо жооп форматында өтүп, өлкөдөгү абал, мамлекеттин туруктуу өнүгүүсү боюнча маселелер талкууланды. Андан соң президент Алмазбек Атамбаевдин иш сапары Ош облусунун Араван районунда уланды. Анда өлкө башчы аталган райондогу өрттөнүп кеткен мектепке барды. Эскерте кетсек, бул билим берүү мекемеси 2010 жылы күзүндө күйүп кеткен. Саламатсыздар. Мектепти калыбына келтирүү долбоору 60 миллиондон сом ашык эсептелген. Бирок окуу жайды калыбына келтирүү үчүн жылына бөлүнгөн 3 миллион сом каражат жетишсиз дейт билим берүү министри Элвира Сариева. Анын айтымында мектепти бүтүрүүгө каражат аз болуп жаткандыктан каржы министрлигине кат жиберип, кошумча акча таберүүнү суранышууда. Маалымат боюнча өлкөдө 161 мектеп авариялык абалда. Аларды оңдоо үчүн жыл сайын мамлекеттин бюджетинен 1,5 миллиард сом каражат бөлүнөт. Учурда аталган мектептин күйүп кеткен бөлүгүнө жаңы имарат куруу үчүн пайдубал түптөлүп жатат. Андан соң президент Маңгыт айылына сапар тартты. Ал жактан номер 33 мектептин абалы менен таанышып чыкты. Аталган мектеп ушул жылдын жазында болгон жер титирөөнүн кесепетинен жараксыз абалга келген. Мындан улам 280 окуучу мектептин короосуна тигилген 10 чакты чатырда билим алып келет. Президент мектептин авариялык абалын көрүп, тез арада жаңы мектеп курууну буйруду. Мектептердин абалы менен таанышкандан соң президент Алмазбек Атамбаев ушул эле райондун жаңы абат айылындагы жаңы спорт залдын ачылыш аземине катышты. Бул спорт комплекске жалпысынан 14 миллион сом сарпталган. Алмазбек Атамбаев бул жакшы саамалык менен жергиликтүү тургундарды куттуктап, спорттук жабдыктарды тапшырды. Ошондой эле президент элди тынчтыкка чакырып өттү. Баарыбыз бир атанын балдарыбыз, кыргыз, өзбек, баарыбыз тең мусулманбыз. Анан ушуну эч качан унутпасак, балдарды кичикенен тарбиялаш керек. Ар бир жакшы нерсе, ар бир жаман нерсе адамдын мээсинен башталат, башынан башталат. Балдарга төрөлгөндөн баштап башына коюш керек. Баарыбыз бирдейбиз. Адамдын баары бирдей. Эч качан адамды бөлбөш керек. Улуту менен, көзүнүн түсү менен, бетинин түсү менен депчи. Адамдын баары бирдей. Эч качан бирөөгө сын такпаш керек. Бул бейишке барат, бул тозокко барат деп. Кур'ан-ы Керимде айтылган. Ким бейишке барат, ким тозокко барат, аны Алла Таала өзү чечет. Бир топ жерлерде талаш чыгып атат. 6 жашар кыздарды мектепке алып барат, хижабын кийгизип алып, Алла Таала айткан оку деп. Биринчи рет окуш керек. Окууну карагыла, балдарды окутуш керек. Райондун жашоочулары менен жолугушуу учурунда алар мамлекет башчысына Араван районунда суусу Өзбекстанга агып чыгуу суу каналы бар деп маалымат беришти. Өз кезегинде президент бул маселенин чечүүнү убада кылып, өкмөткө долбоордун баасын эсептеп чыгууну тапшырды. Мындан тышкары жашоочулар чек ара аймактарынын статусуна жаңа мектептерди курууга байланыштуу маселелерди карап көрүүнү суранышты. Аравандыктар өзүнүн гана эмгеги менен өзүн камсыз кылып, керек болсо мамлекетке да жардам берип, ушундай өзгөчө бир күжүрмөн районда. Албетте, бул районго келгеним чындыгында интернеттен көрүп калдым. Кээ бир мектептин балдары палаткада окуйт экен, кээ бир мектеп өрттөнүп кетти деп ошолорго баргам. Анан бул жерде да мына жакшылык болуп атыптыр. Тие кетелик деп ойлодук. Белектерди ала келгенбиз балдар үчүн, сиздер үчүн. Андан соң президент атайын балдар үйүнө барып 2 миллион сомдук сертификат тапшырды. Назира Ахмедова, Алтынхан Бабаев, Улан Сатиев, Коомдук биринчи канал, Ош облусу.
Президент Алмазбек Атамбаев 1916 жылдағы каргашалы окуялардын 100 жылдыгы жөнүндө жарлыкка кол койду. Мамлекет башчынын жарлыгында мындай деп белгиленет. Кыргыз элинин 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү жана андан кийин болгон үркүн Кыргызстандын тарыхында өзгөчө орунду ээлөөгө тийиш. Бирок бул окуялардын болгонуна дээрлик 100 жыл өткөнүнө карабастан коомубуз алардын себептерин жана кесепеттерин тарыхый жактан объективдүү баалоого муктаж болууда. Кыргызстанда мамлекетти жана элдин биримдигин бекемдөө ишин илгерилетүү, өлкө тарыхындагы жазыла элек барактарды толтуруу, жарандыкка жана патриоттуулукка тарбиялоо максатында токтом кылынат. Биринчи, үркүндүн жүрүшүндө набыт болгондордун жаркын элесин түбөлүккө сактоо жана 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн өлкөнүн тарыхындагы жана кыргыз мамлекетинин курулушундагы татыктуу ордун аныктоо Кыргызстан элинин ыйык милдети деп эсептелсин. Экинчи, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө 1916 жылдагы окуялардын 100 жылдыгына арналган иш-чараларды даярдоонун жана өткөрүүнүн планында төмөнкүлөрдү кароо сунушталсын. 1916 жылдагы каргашада адамдар массалык түрдө каза болгон жерлердеги адамдардын сөөктөрүн жерге берүү үчүн зарыл болгон жол жоболорду аткаруу. Бишкек шаарында эстеликте, ошондой эле адамдардын сөөктөрү коюлган жерлерде обелисктерди орнотуу менен 1916 жылдагы окуяларда набыт болгондордун жаркын элесин түбөлүккө сактоо. 1916 жылдагы окуяларга тарыхый жактан объективдүү баа берүү үчүн Кыргыз Республикасынын президентине караштуу тарых илимин өнүктүрүү боюнча комиссиянын базасында курамына тарыхчы окумуштуулар жана башка гуманитардык илимдердин өкүлдөрү кирген жумушчу топту түзүү. Ошондой эле ушул маселе боюнча илимий практикалык конференцияларды өткөрүү. Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөө, жарандыкка жана патриоттуулукка тарбиялоо идеяларын жайылтуу боюнча жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын демилгелерин колдоо. Ушул жарлыктын жоболорун аткаруу менен байланышкан иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн финансы каражаттарын бөлүп берүү. Үчүнчү, 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүштүн жана үркүндүн 100 жылдыгына арналган социалдык демилгелерди колдоо үчүн президенттик социалдык коргоо жана колдоо фондунан бөлүнсүн. 3 миллион сом Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Ысык көл облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө ашууларда каза болгондордун сөөктөрүн жерге берүү боюнча биринчи кезектеги иш-чараларды Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана мамлекеттик башка органдар менен бирдикте аткаруу үчүн. 5 миллион сом Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине 1916 жылдагы окуяларда набыт болгондордун жаркын элесин түбөлүккө калтыруу тууралуу демилгелерди колдоо боюнча биринчи кезектеги иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн. 2 миллион сом Кыргызстан элинин тарыхый жана маданий мурастарынын мурас фондуна 1916 жылдагы окуялар боюнча архивдик жана башка илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, жумушчу топтун ишинин жыйынтыгы боюнча илимий практикалык конференцияларды өткөрүү, ошондой эле анын корутундуларын жана тыянактарын жайылтуу боюнча демилгелерди колдоо үчүн. Төртүнчү, бул жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнө жүктөлсүн. 1916 жылдагы улуттук боштондук үчүн күрөш Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн кайра жаралуусунун негизи болгон. Ошондуктан ал окуялар өлкө тарыхында өзгөчө орун ээлеши керек. Бирок өткөн окуянын маанилүүлүгүнө карабай, ушул күнгө чейин тарыхый баа берилбей, аскада калгандардын сөөгү көмүлө элек. 20-кылымдын башындагы улуттук боштондук кыймылдарынын эң ириси элдин эсинде үркүн деген ат менен белгилүү 1916 жылдагы окуялар Кыргызстандын тарыхында өзгөчө орунду ээлөөгө тийиш. Анткени орус падышачылыгынын саясатына жана элди ар тараптан эзүүсүнө анын басымында калган кыргыздар жана жалпы эле Түркистан калкы бирдей каршы чыгып, өз алдынчалык үчүн бирге күрөшкөн. Учурунда бул көтөрүлүштөн жергиликтүү калк, ошону менен бирге орус келгиндери дагы аябай оор жабыр тарткандыгы жарлыкта белгиленген. Бирок бул окуялардан дээрлик 100 жыл өткөнүнө карабастан алардын себептери менен кесепеттерине тарыхый жана объективдүү баа бериле элек. Далай жолу сунуш кылынган 90 жылдык, 95 жылдык, 85 жылдыкты өткөзүү боюнча мамлекеттик деңгээлде. Бирок мындай чечкиндүүлүккө мамлекеттик жетекчилик бара алган эмес. Бул биринчи жолку болуп аткан өзүнчө бир тарыхый окуя катары бааласак болот. Тарыхчылардын айтуусунда жалпы көтөрүлүштү падышачылык, мыкаачылык менен баскан. Ошол кезде Нарын, Чүй, Ысык көл облустарында жашаган кыргыздардын көбү жанын сактап калуу үчүн Кытайга качууга аргасыз болгон. Куугундан, ачкачылык жана сууктан 100 миңдеген адамдын сөөгү аска белде калган. Натыйжада жергиликтүү калктын саны 40%га чейин азайган. Ашууда калгандардын сөөгү ушул күнгө чейин жерге бериле элек. 2006 жылы коомдук уюмдардын демилгеси менен Боом капчыгайына кире бериштеги ашууда өлгөндөрдүн сөөгү көмүлүп, алар үчүн эстелик тургузулган. Ат башы тараптан Тянь Шандтар ашкан ашуу тарап изилденилек.
Сары жаздан түз кеткен, анан кийин тиги Каркыранын башы аркылуу, текес аркылуу да ашып кетишкен да. Бул тарап таптакыр изилденилет. Үркүндө курман болгондорго төөлүк таазим көрсөтүү максатында Бишкекте тарыхый мемориалдык комплекс салууну мындан 24 жыл мурда коомдук уюмдар көтөрүшкөн. Ал демилгени ошол кездеги бийлик колдоого алып, Борбор калаанын түштүк дарбазасынан 4,5 гектар жер аянтын бөлүп берген. Эл тарабынан болсо улуттук боштондук үчүн күрөшкөндөргө арналып таштан монумент жасалган. Ал эми тарыхый комплекстин ордуна өзүңүздөр көрүп тургандай түрдүү кафе, ресторандар салынып иштеп жатат. Комплекс үчүн бөлүнгөн аянттан азыр 15 сотка гана калган. Өлкө башчынын тапшырмасы менен эми тарыхый эстелик курулат. Улуттук боштондук үчүн күрөш кыргыз мамлекетин түптөөнүн негизи болгон. Ошондуктан 16-жылдагы окуяларды тарых барактарында кайгыруу менен гана эстебестен кыргыз элинин баатырдыгы катары баалоо керектигин тарыхчылар белгилешет. Бурулай Сурманкулова, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1-канал. Президент өкмөткө ички иштер министрлигине техникалык жабдыктарды алуу үчүн 100 миллион сом бөлүү тапшырмасын берди. Мындай маалыматты биздин каналга министр Мелис Турганбаев билдирди. Өлкө башчы ички иштер министри менен жолукканда элибиз милиционерлер алардын укугун коргойт жана адилеттүүлүктү кепилдейт деп ишениши керек деген. Милиция элдин ишенимине кириш үчүн эмне кылууда? Гүлнара Касымбекованын материалы. Апта башында президент ички иштер министрин кабыл алып, тартип сакчыларынын алдында баарынан да элдин ишенимине ээ болуу боюнча олуттуу милдеттер турганын билдирген. Бул үчүн өкмөт милициянын жергиликтүү бөлүмдөрүн техника менен жабдып, калк менен тыгыз байланышын камсыз кылууга милдеттүү экенин белгилеген. Министр Турганбаевдин айтымында өкмөт 100 миллион сом берсе, биринчи эле уна алынат. Болгондо да кылмыш иликтөө тобуна, тергөөчүлөргө жана балдар менен иштеген инспекторлорго берилет. Анткени алар жөө жүрөт. Кылмышкерлерди издөө, андан сырткары жанагы тергөөчүлөр, участковый пункттардагы жанагы коомдордогу пункттарда машинелер алынган эмес экен. 15 жылдан бери мына биз анализдеп бардыгын көрдүк. Мына ошол маселелер боюнча дагы президент өзүнчө тапшырма берди. Милициянын эл менен жакын болуусу үчүн борбордук аппараттан 400 кызматкер кыскартылып, алар штаттарга, аймактарга берилди. Бирок муну менен деле маселе чечилип калган жок. Дагы эле Ысык көл, Баткен жана Ош облустарына тартип сакчылары жетишсиз. Эл каалабай турса, андай эч кандай реформалар, эл колдобой турса, эч кандай реформалар болбойт. Ал кагаз түрүндө эле калып калат. 20 жылдан бери көп реформа жазып келатабыз, анан көбү аткарылбаган, анткени элдин колдоосу жок. Милицияга ишеним жок деп кесе айтылганы менен кырсык же кандайдыр бир мүшкүл иш болсо дароо аларга чуркайбыз. Ал тургай милициясыз коомдо тартип жок болорун өспүрүмдөр дагы билип сезип турат. Милиция жок болсо, бүт баарын тепкилеп, акча урдап, урулук болуп, катастрофа болуп кетет. Мисалы жоголуп кетсе, милицияга барыш керек, жаш керек бүт информациянын баарын. Анан милиция жардам берип, ата-энелерин таап, ушундай мүмкүн болот. Келиңиз, арызыңызды жазсаңыз. Милиция менен элдин эри шаркак болуусу туруктуулукту жана коопсуздукту алып келет. Ошондуктан аймактарда милициянын бөлүмчөлөрү ачылды. Милицияга кайрылыш үчүн звонить этиш керек, же болбосо РОВДга барыш керек эле. Азыр өзүбүздүн жашаган райондордун тегерегинде ушундай пункттар ачылып, бизге аябай ыңгайлуу шарттар пайда болду да. Милициянын элге жакын болуусу үчүн аракеттер көрүлгөнү менен айрымдары кызматынан пайдаланып аша чаап кетүүдө. Алардын жосунсуз жоруктары бир карынмайды, бир кумалак чиртет кылууда. Жакында эле жосунсуз жоруктар жасаган 33 милиция кызматкери кызматынан кол жууду. Гүлнара Касымбекова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук, 1-канал. Жогорку кеңеш коомдук телерадио берүү корпорациясынын байкоочу кеңешинин жылдык маалыматын эске алуу менен колдоду. Талкуу маалында эл өкүлдөрү тарабынан КТРКнын берүүлөрүнүн сапатын жакшыртуу, атамекендик көрсөтүүлөрдү көбүрөөк чагылдыруу, саясаттан тыш көйгөйлөрдү көрсөтүү жана аймактагы маалыматтардын көлөмүн көбөйтүүгө басым жасоо өңдүү бир топ сын пикирлер менен сунуштар берилди. Талкуунун жүрүшүнөн кабарчыбыз Нургүл Жумабекова баяндайт. Байкоочу кеңештин төрагасы КТРКда кемчиликтер менен кошо өзгөрүүлөр болуп жатканын билдирди. КТРКнын мурдагы жана азыркы жетекчилигинин аракети менен бир топ иштер алдыга жылды, деди Абдысатаров. Берүүлөрдүн сапатын жакшыртуу, санарипке өтүүдө жабдууларды жаңылоо, корпорациядагы коррупциялык схемалар ачыкка чыкканы маалымдалды. Муну менен кошо Ала Тоо маалымат программасы жаңы форматка, Ала Тоо 24 болуп өзгөрүүгө баратканын белгиледи. Элим Байрамбекович тарабынан жандуу аракеттер бүгүнкү күндө болууда. Ошондой эле бир нече жылдап КТРКнын рекламалык ишинде коррупциялык схеманын болгондугун дагы ачып, бизге маалымат катары шаардана кылды. Азыр ар кандай иш-чаралар колго алынып, аракеттер башталды. Талкуу маалында депутаттар КТРКнын ишиндеги бир топ кемчиликтерди белгилеп, сунуштарын берди. Бул маалыматтык коопсуздук, саясаттан тышкары жетишкендиктер туурасында берүүлөрдү чагылдыруу, өзгөчө аймак жаңылыктарынын көлөмүн көбөйтүү, маданий, таанып билүү, билим берүү, спорт, айыл чарба боюнча теле көрсөтүүлөргө басым жасап, атамекендик сериалдарды тартып көрсөтүү.
Көп эле саясатты бере бербей, элге чыныгы өзүңөрдүн бир телепередачаңарды, теле көрсөтүүңөрдү көрсөтө албайсыңарбы? Саясат каралашпай, биздин коомдук канал. Şu региондорду көбүрөөк эске алып, бизде алыскы райондор таптакыр калып калган. Бүгүнкү күндө КТРК саясатты азайтыш керек. Ошол эле мезгилде таанып билүү, агартуучулук, маданият, билим берүү, илим жагында көбүрөөк программаларды биз көбөйтүшүбүз керек. Мындайда сиздерде ушул ар кандай бир чет мамлекеттен каржыланган передачалар өтөт да. Ошолордун көзөмөлү да, содержательная часть. Контент. Да, в части информационная безопасность. Ушул силерде ким жоопту? Муну КТРКнын башкы директору өзү карайт. Биз бул маселе боюнча жакында эле өзүбүздүн отурумубузда карадык. Биринчи, КТРКнын программалары прайм-таймда туруш керек. Экинчи, андан кийин асса, эгерде биздин мамлекеттин коопсуздугуна зыян келтирбесе, кандайдыр бир деңгээлде биздин элибизге маалымат жагынан камсыз кыла турган болсо, анда ошондо гана уруксат бериш керек деп деген позициябыз бар. Жаштар үчүн КТРКнын контенти кызыксыз, жадатма экенин белгилеген депутат Дастан Бекешев ар бир куракка ылайыкталган кызыктуу берүүлөрдү даярдоо менен контентти жакшыртууга мүмкүн деди. Энергетика тармагынын күнгөй тескейи боюнча берүүлөрдү эл күтүп жатканы айтылды. Басымдуу депутаттар айыл чарба тармагы боюнча көрсөтүүлөрдү көбөйтүүнү, ал гана эмес Агро ТВ ачуу сунушун берди. Менин сунушум ушул айыл чарбасы боюнча бир тактап көрсөтүп, жер семиткич, башка маселелер боюнча бир жардам берсеңиздер. Биздин өлкө агрардык өлкө. 6 айдан кийин шайлоо болот, көптөгөн партиялардын каражатынан ошо акча бөлүнөт рекламаларга. Бүгүнкү күндө да бөлүнүп атат. Ошо каражатты туура пайдалансаңыздар, сиздерге жакшы кадр келди, жаш менеджер өзүн көрсөтө турган Илимбек мырзага менин ишеничим бар, бирок ошону түшкөн акчаны ушул өзүңүздөрдүн ушул журналисттерге, өзүңүздөрдүн дикторлорго ошолорго айлыктарын көтөрүп, ошолордун условиясында аракетиңиздерди кылсаңыздар. Талкуудан соң парламент КТРКнын байкоочу кеңешинин иши боюнча жылдык маалыматты эске алуу боюнча жогорку кеңештин токтомун кабыл алды. Нургүл Жумабекова, Медержан Бейишев, Коомдук биринчи канал. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков баштаган парламенттик делегация Орусияга жасаган расмий иш сапарынын алкагында Москва шаарындагы кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү менен жолугушту. Эки тарап миграция, билим берүү жана кара тизмеден чыгуу жолдору, андан тышкары өлкөдө жүргүзүлүп жаткан реформалар, алдыдагы парламенттик шайлоо тууралуу маселелерди талкуулады. Төрага билим берүү тармагы жумуш корношуудагы тоскоолдуктар менен кара тизмеден чыгуу жолдору сыяктуу көйгөйлүү суроолорго жооп берди. Ошондой эле Кыргызстандын ЕАЭПке кошулуусу эмгек миграциясына байланышкан көйгөйлөрдү чечүүнү жеңилдетет деп белгиледи. Жогорку кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Орусияга болгон расмий иш сапарынын алкагында федералдык жыйындын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугуп, бир топ маселелер сүйлөшүлдү. Тараптар эки өлкө ортосундагы жана парламент аралык кызматташтыктын азыркы абалы менен келечегин талкуулашты. Ошол менен бирге төрага миграцияга байланыштуу суроолорду дагы көтөрдү. Кыргызстан ЕАЭПке киргенине карабай 10 миңдеген кыргызстандыктар кара тизменин айынан Орусияга кире албай жатат. Федерация кеңешинин төрайымы маселени туура чечүү жагын карап чыгууну эл аралык иштер боюнча комитетке табыштады. Биз жакын арада алгылыктуу жыйынтыкка чогуу жетишебиз деп белгиледи Матвиенко. Ал Кыргызстан менен Орусиянын мамилеси жакшы экенин, ар дайым ишенимдүү өнөктөш экенин ЕАЭПке кирип далилдеди деп белгиледи. Соңунда парламент жетекчилери биргелешкен маалымат жыйынын өткөрүп, журналисттердин суроолоруна жооп беришти. Учурда Кыржол айылында болгон табигый кырсыктан ооруканага түшкөндөрдүн абалы жакшырууда. Ушул жана башка маалыматтар менен Ош студиясы түз эфирде. Саламатсызбы, Актилек, сиз эфирдесиз. Рахмат, Лунара, саламатсыздарбы. Кыржол айылында болгон табигый кырсыктан ооруканага түшкөндөрдүн абалы жакшырууда. Алардын ар бири дарыгердин кылдат көзөмөлүндө. Дары-дармек жана башка керектүү зарылчылыктар маселе жараткан жок. Ал эми жабыркагандарга жеринде да колдоолор көрсөтүлүп, гуманитардык жардамдар жеткирилүүдө. Кабарчыбыз Байгазыр Айымкулов теманы улантат. Сузак райондук аймактык ооруканасында жер көчкүнүн арасында калып, денесинен арканда жаратылган 12 бейтап дарыгерлердин жардамын алууда. Арасынан 4-өнүн абалына дарыгерлер үзгүлтүксүз көз салууда. Медсестралар жакшы келгенден бери колунан келген жардамдарын берип атышат. Буларга да рахмат. Түндө сүтүнү карашып, кыла жеңилдеп жакшы болуп калдык. Саламаттык сакчыларынын айтымында жабырлангандардын дене жараттарынан да кайгы жарат өкүч. Анткени жакындарынан айрылгандар да бар. Мындан улам психологиялык жардамды учурунда көрсөтүү керек. Состояниясы жакшы, бүгүнкү күндө бардык дары-дармектерди берип, консультациялык кылдыртып, рентгендерди кылдыртып, баарын консилиум создавать этип,
лечениясын жасап атабыз. Құдай бурса бір 4-5 күндө жакшы болсо жеңилдерин чыгарып жиберебиз деген ойдобуз. Ал эми кырсыктан жабыркаган кыржылдыктарга ар тараптан жардамдар келүүдө. Бул жолу социалдык өнүгүү министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк долбоорунун алкагында азык-түлүк жардамы келип түшүрүлдү. Долбоордун эсебинен уун жана майлар берилет. Азыр ушул уунду майды алып келдик. 100дөн ашык түтүн жашаган Кыр Жол айылында күн сайын тез жардам кызматы иштеп, жеринде да электиктердин саламаттыгына көз салынууда. Байгазы Райымкулов, Осмон Аламсадыров, Коомдук биринчи канал, Жалал Абад облусу, Сузак району. Дыйканчылыкка маани берген Кара Суу районунда өткөн жылы 33 күнөскана болсо, бул жылы алардын саны 133кө жеткен. Ал эми Араван районунда жер ээлери көбүнчө эрте бышуучу жашылчаларды эгүүгө басым жасап, бир жылда 3 жолу түшүм алууга жетишүүдө. Нарын Талас жана Ысык Көл облустарынын дыйкандарына эрте бышуучу жашылчаларды өстүрүүнүн жолдорун жеринен көрсөтүү үчүн Оштук дыйкандар тажрыйбасын бөлүшүштү. Бул иш-чарага кабарчыбыз да катышып келди. Алгаш түндүк областарынан келген 100ге жакын дыйкан Кара Суудагы күнөскананын иши менен таанышты. 55 сотка жерде жайланышкан күнөсканада январь айында помидор жана бадыраң эгилген. Азыркы учурга келип 12 тоннадан ашуун помидор сатууга үлгүрүштү. Температураны жакшы кармап, 20 градустан пас болуш керек. Ошон үчүн суусу мына капельный шлангтар менен суу агат. Дарилерин да ушуга кошуп беребиз, удобренияларын. Азыр мына көрүп турганыңыздай бышып базарларга чыгардык, Ош базарына. Күнөскананы курууга $120 000 сарпталып, кышында жылытуу системасына туташтырылып, чүмдүн бат бышуусуна шарт түзүлөт. Бул катара тизилген помидорлордун сорту буран деп аталып, башка сортторго караганда алда канча эрте пышат. Аны менен бирге чүмдүүлүгү да жогору болот. Дыйкандардын айтымында ар бир түбүнөн 5-6 килограммдан чүм алууга мүмкүнчүлүк бар. Ал эми Араван районундагы дыйкандардын иши көпчүлүктүн көңүлүн тартты. Мында дыйкандар эрте бышуучу жашылчаларды өстүрүүгө ыктап, азыркы учурда бышкан картошка жана капустаны базарга соодалап жатышат. Аймакта аба ырайы ысык болгондуктан 3 жолу чүм алууга үлгүрөт. Февралда аягында март ичинде 25 күндүк редискен эгет, редискен сатып ордуна бадыраң эгет, бадыраңды 20-1 июлгача алтырып, ордуна дагы кайта жүгөр эгет, башка экиндерди эгип туруп 3 экин алышка аракет кылып атат. Натыйжада башка аймактардан келген дыйкандар бир топ тажрыйбага ээ болушту. Жакшы ой менен кетип атабыз. Колдон келет экен биздин деле. Биздин шартка ылайыктуу бул жерин алсак болот экен. Биздин климатка ылайыктуу мындай бул жерин болот экен, бул жери болбойт экен деген ойдо кетип атабыз да. Министрдин айтымында ЭАЭПке мүчө өлкөлөргө айыл чарба чүмдөрүн экспорттоого толук мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстандын бир бурчунан бир бурчуна чейин 2 айлык мөөнөттө бир жерде казып атса, бир жерде себип атат, эгип атат. Муну менен биз ушул Нарындын, Ысык Көлдүн дыйкандарын алып келип, бул жердеги жаңы технологияны, ушулардын өнүгүү процессиндеги бир жаңы үлүштөрүн айтып атпайбызбы, көрсөтүп атабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө дыйкандарга чүмдүүлүктү арттыра турган жер семирткичтер жана тамчылатып сугаруу боюнча жаңы жабдыктар көрсөтүлдү. Эми бул оңдуу тажрыйба алмашуу иш-чаралары байма-бай өткөрүлүп турат. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук биринчи канал, Ош облусу. Сөз кезегин Бишкек студиясындагы кесиптештерге узатам. Лунара, сөз сизде. Рахмат, биз болсо программабызды улантабыз. 19 көп общий дом аталыштагы оюн КТРКнын алтын фондуна жаздырылды. Чыгарма коомдогу терс көрүнүштөрдү сүрөттөйт, анда жумушсуздук, үй жайсыз тилемче кылгандар жана жашоонун угунан адашкан адамдар тууралуу чагылдырылат. Автордун айтымында оюн айланада болуп жаткандарга көз чаптырып, адамдар бири-бирине жардамга келип кайрымдуу болууга чакырат. Оюн Нарын облустук Муратбек Рыскулов атындагы драм театрынын артисттери тарабынан коюлган. Анын автору драматург Чынар Калыбекова, режиссеру Шамбет Мендебаиров. Оюн күз айларында элге тартууланат. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар. Амандыкта көрүшөлү.